Ушу эки досту да уруштурган ушул ушакчылар болду. Президенттин жанындагы вице-премьер-министр кече чыгып алып айтып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин кылган ишин жөн эле жокко чыгарып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтей болуп ошол вице-премьер элге иш кылсынчы. Соц тармактын бир маселесин түшүнбөй туруп, жөн эле блогер жүгүрүп чыгып, тиги чакырык жасап атат. Кимдир бирөө элди бөлүп жарып салгандай. Кана элдин бөлүп жарылганы? Эл бөлүнүп жарылган жок. Кагылайын, кыргыз элинен айланайын. Эл бөлүнгөн жок. Элди бөлүп жарган, мо саясатты кылган ушул бийликтегилер болуп атат. Ошол вице-премьер элди бөлүп жарып атат. Чакырык жасап атат. Эки дос деп, мына эл эки дос деп эркелетип айтып коет. Жакшы маанисинде. Эки достун ынтымагындан бузгандар болду. Кана кимин Камчыбек Кыдыршаевичтей чегараны чечүүдө мен ошол вице-премьерлерге айтар элем. Кыйын экенсиң, социалдык маселени биринчи орунга коюп койбойсуңбу? Президентке күйөр экенсиң, элге күйөр экенсиң. Бүт проблема социалдык маселелерде жылган. Оюңузду аягына чыгарып алыңыз. Ошон үчүн парламент чоң аянтча президент менен Камчыбек Кыдыршаевичти ымалага келтирип, ынтымакка келтире турган ушул жербиз. Эгиле бир кайрылуу кылалы. Токтотолу. Ел бир атасынан айрылып калгандай абдан кыжалат болуп чалып атышат. Токтотолу, эми ачуу чындыкты кимдир бирөө айтыш керек. Мына мен ошол туруп берейин. Келиңиздер, барыбыз чогуу бир президентке кайрылуу жасайлы. Болбойт мындай деп. Чогуу келдиңер. Оор учурларда чогуу көтөрдүңөр жүктү. Жөн эле ушинтип эле Камчыбек Кыдыршаевич жөнөкөй киши эмес, айланайындар. Кечетен бери күтүп атам да ушул жерде жанында жүргөндөр ошо кишинен. Бүт жыргалын көргөндөр жанында жүрүп. Бир гана Үмбеталы чыкты, рахмат Үмбеталыга. Мен кечетен бери ойлонуп атам, кимдир бирөө айтар бекен, жигиттерден кимдир бирөө мындай чыгып, ушул эки дос урушпаш керек, жараштыралы деген сөздү айтар бекен деп аттым эле кечетен бери.